Билесиңби, эки жол бар дүйнөдө, бирөөсү тар, бирөөсү кең. Бир кызыгы ачык экен, эшиктери экөөнүн тең. Кең жолунда миллиондогон адамдар, атар жолдо эсептелүү эле жандар. Ал кең жолдо неге мынча адам көп, не ал жолду Кудай теңир ачтыбы? Же ал кең жол ушунчалык жакшыбы? Андай эмес. Эгер билсең, ошол жолдо бараткандар, жараткандан адашкандар, Кудайынан качышкандар, дененин кумарына батышкандар, жашоонун даамын татпай, жандары адашкандар, ал жолдо бараткандар, амал көйгө жанашкандар, күнөөгө кул болгондор, күнүмдүк кумарын ойлогондор, Кудай койгон чектен ашышкандар, бири-бирин өлтүрүп жатышкандар, ошол жолдон тынчтык таппай өзүн өзү асышкандар. Күнөөдөн рахат алып жыргагандар, бириникин бириси уурдагандар, сөз кыскасы айдап алган аларды амал көйдүн бийлик кылчу таягы. Акырында өлүм болот. Ал кең жолдун аягы, ойлон эми бир тууган, ошол жолдо жокпу сенин тууганың, эгер болсо кандай жаман, бейкапарсыз турганың. Жетсе экен дейм сага ушул саптарым, өз жакының өлүп жатса камырабай жатпагын, көз жаш менен мына азыр сыйынууну баштагын. Эй бир тууган, кое турчу акчаны, сага эмне баары бирби жакыныңдын оттуу көздөй басканы, чектен ашык кам көрбөчү денеңе, андан көрө айтып берчи чындык жолун энеңе. Өз жаныңды ойлобой, элдин жанын ойлочу. Бир жаныңды ойлобой, көп жандарды ойлочу. Куткарчы сен кыйылгандай өлүмгө, кандай сонун алар дагы ээ болушса өмүргө. Ошолорго жумшачы сен бүт күчүң. Арнап салчы өмүрүңдү кең жолдогу эл үчүн. Айта берчи бейиш шаарга баргыча, айта берчи кашыкканың калгыча.